Салам достор, саламатсыздарбы? Сіздер менен Мирлан Батырханов. Мына жылуу жерден Египетте Шарм-эль-Шейх шаарынан 25 градус жерден сіздерге салам айтып атам. Азыркы учурда февраль биздин мекенибизде. Кычыраган кыш мезгилинде биз бул жерде жылуу жерлерде жүрөбүз. Мунун баары биздин тармактык маркетинг бизнесине жардамы менен болуп аткан көрүнүш. Эми биз сиздер менен өтө кызыктуу темалардын бири өзгөчө тармактык маркетингде кандайдыр бир убакыт иштеп көргөн тажрыйбалуу адамдар үчүн керектүү темалардын бири болушу мүмкүн. Бул эмне үчүн адамдар башка компанияларга кетишет жана кайсы себептерден адамдар бир компаниядан экинчи компанияга өзгөрүшөт. Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Бул жерде адамдар бир компанияда иштеп жүрүп, жарым жыл болобу, 1 жыл болобу, 3 жыл болобу, 2 ай болобу иштеп жүрүп, башка компанияга барып иштеп көрүүсүнүн себеби, же иштегени кетип калуусунун себеби көпчүлүк учурда негизги 3 себептен турат. Биринчиси бул компания дүркүрөп өсүп атат. Компанияда көптөгөн лидерлер жаңы жетишкендиктерди жасап атышат. Кандайдыр бир жаңы квалификацияларды жасап атышат. Компания күчтүү болуп чоңоюп баратат. Чоң масштабтарга чыгып атат. Бирок эмнегедир ал лидер өспөй атат. Ал лидер өзүнүн потенциалын же толук ача албады, же сабактарга катышпады, же болбосо сабактарга катышып жүрөт, баарын угат, семинарларга катышат, баарын үйрөнгөн аракет бар. Бирок практикада жасабайт. Бирок эмнегедир практикада иштебейт. Жана ошол себептен өспөй атат. Ушундай лидерлер эртең компания күнөөлүү, компания өспөй атат, же компания мага ушундай шарттарды кылып бербеди, компаниянын бул жагы жаман, бул жагы анча эмес, бул жагы артта калган, бул жагы өспөй калган, жана башка деп шылтоолорду айтып, өзүнө жоопкерчилик алыштан коркушат. Өзүнө жоопкерчилик алыштын ордуна алар компанияга жоопкерчиликтин баарын жүктөп коюшат дагы, башка компанияларды көздөй жүгүрүп иштеп баштайт. Бул лидерлердин келечеги жок деп эсептейбиз, бул жөнүндө аз биз сүйлөшүп кетебиз. Экинчиси бул лидер өсүп атат, аракет кылып атат, көптөгөн семинар, сабактарга катышып атат, көптөгөн видеолорду көрүп атат, практикада иштеп атат, көптөгөн аракеттер жасап атат, көптөгөн шаарларга чыгып өстүргөн аракет кылып атат. Бирок эмнегедир өспөй атат. Бул эмне себептен? Ал адам потенциалын толук колдонду. Ал адам мүмкүн болушунча баардык жумушту жасап атат, бирок компания өспөй атат. Бул көпчүлүк учурда кичинекей компанияларда болот жана өсүүсү өтө жай болгон компанияларда болот. Үчүнчүсү конфликт. Эки адамдын конфликтин айынан наставник же болбосо компания менен конфликт болуп, такыр мындан ары иштөөгө шарт жок болгондуктан, мындан ары иштөө өтө татаал болгондуктан, ошол конфликттин айынан конфликтте байланыштуу ал адам башка компанияга кетүүсү мүмкүн. Ушундай учурларда болот. Эми биз ушул 3 себепти азыр жакшылап түшүнүп алганда, мен ойлойм, сиз дагы өзүңүздүн ишиңизди анализдей аласыз биринчиден, экинчиден туура эмес жолго кеткен болсоңуз кайра туура жолго түшүп аласыз деп ойлойм. Анда биз ар бирин талкуулап сүйлөшүп кетели. Биринчи себеп болгондо мына компания өсүп атат, бирок лидер өспөй атат. Демек ал адам көп жылдар бою иштеп жүрүп, бир кандайдыр бир комфорттуу зонага келип калган. Мисалы үчүн айталы, жаңы келгенде ал адам ачка болгон дейли, ал адам үчүн 1000 сомдогу 2000 сомдогу акча болгон. Анан алгачкы өзүнүн 15 000, 20 000, 30 000 акчасына жетти, же болбосо 10 000 акчасына жетти ай сайын. Ай сайын 10 000 же 20 000 же 30 000 акча таап атат. Андан ары ал адам өспөй атат. Өспөйт дагы анан комфорттоо уктаган кошо отуруп калды. Ал адам акырын жай иштеп атат. Жаңы максаттарың барбы десе, жаңы максаттар деле жок. Эми компанияда мындай болуп калбады, анан тигиндей болуп калбады, анан мындай болуп атпайбы деп шултоолорду айта берет. Ал адамдар көпчүлүк учурда же өтө жай болуп уктап калган мезгил болуп, уктап калган окшоп, акырын ойлонуп, акырын кылат баарын, максаты жөнүндө унутуп калган. Же болбосо өтө раздраженный болот. Эмне себептен раздраженный экенин билбейт. Эмнеге дегенде, анда өсүү жок, жашоонун маңызы кетип калды, иштөөнүн маңызы кетип калды. Өш компания ушундай белек кылып койсо жакшы болмок, ушундай акциялар жасаса жакшы болмок деп компаниядан күтүп, компанияга жоопкерчиликтин баарын жүктөп коюп жүргөн болот. Анан ошол мезгилде кимдир бирөө көрсөтүп берет, бул компанияда биз дүркүрөп атабыз, сен компанияң өспөй аткан үчүн сен өспөй атасың деп шылтоолорду айтып алдаганда ал адам алданып башка компанияга кетиши мүмкүн. Анан албетте иштеп көрүп, кандайдыр бир мезгилден кийин ал жакта да иштеш керек экенин билип түшүнүп, же кайра келет, же болбосо ошол компанияда иштеп анда ийгиликке жетет дагы. Тиги компанияда мен ийгиликке жеткен жокмун, мен канча жыл иштедим, бирок ийгиликке жеткен жокмун. Ал эми мен бул жерде болсо тез өсүп кеттим. Бул компания аябай сонун, тиги компания жаман деп жамандагандар да болот, албетте. Мындай адамдар да жок эмес деп эсептейбиз, мындайларды көрүп жүргөнбүз. Анан албетте ошолорго ишенип, демек бул компания жаман экен деп ишенип калгандар болот. Чынында кеп компанияда эмес, кеп адамдын өзүндө болуп атат. Буга чейин ал башка компанияда иштеп жүрүп, тажрыйба алып алды. Көптөгөн нерселерди үйрөндү. Үйрөнүүгө убакыт кетти, тажрыйба алууга убакыт кетти. Ошол себептен ал жай өстү, салыштырмалуу. Анан кандайдыр бир өзүнүн алгачкы акчаларына жеткенде, жана биз айткандай уктап калды. Ал эми жаңы компанияда нөлдөн башташ керек. Нөлдөн баштаган үчүн ал чоңураак планканы алды. Мурунку койгон 10 000, 15 000 же 30 000 акча эмес,
50 миң 100 миң акчага чыккым келет деп жаңы планканы алды да анан жүгүрүп иштеп отуруп жетип алды. Кеп компанияда болбой атат. Кеп жашоосунда өзгөрүштөр болду. Ошол себептен сиз ушундай абалда жүргөн болсоңуз, сиз үчүн сөзсүз түрдө компания алмаштыруу керек эмес. Же болбосо макул алмаштырган болсоңуз иштеп көрүңүз. Бирок ойлонуп көрүңүзчү, балким сиз иштеген биринчи компанияда эместир. Балким кептин баары өзүңүздө. Экинчи себепти сүйлөшүп кетели. Экинчи себеп бул мына компаниялар аябай көп азыр учурда. Компаниялардын чоң килейген масштабтуулары бар, кичинекей карликтер бар. Көпчүлүк учурда экинчи себеби, эгерде компания өспөй атса, бирок лидер ар нерсе кылып, ар кандай аракет кылып, бирок өзү жалгыз болуп калып атса, мен ушундай абалда бир убактта болгом. Анда компания өспөй атат, компания өтө кичинекей, компаниянын өсүүсү өтө жай болуп атат. Сиз ошол компаниянын потенциалынан ашып өтүп кеттиңиз, бирок пайдасы тийип аткан жок. Анткени сиз команда бизнесин жасап атасыз. Жана сиз компания үчүн партнерсуз, бирок компания өспөй атат. Кандай компаниялар өспөй калат? Көбүнчө бул жөнүндө биз тармактык маркетинг тандоо деген плейлистибизде ошол жерде көптөгөн себептер бар. Ошолордун көптөгөн себептеринин айынан компания кичинекей болуп кала берет, карлик болуп кала берет, өспөй тура берет. Бул көбүнчө аз гана продукциясы бар компаниялар болушу мүмкүн. 1, 2, 3, 4, 5 продукциясы бар. Андан көп эмес. Же болбосо продукциясы көп. 50ге жакын, 20га жакын продукциянын түрү бар. Бирок баасы өтө жогору. Баасы өтө жогору болгон сайын өзгөчө кичинерээк миллиондун тегерегинде, миллиондон азыраак шаарларда бул өтө катуу билинет. Баасы жогору болгон сайын анын аларманы аз. Демек сиздин артыңыздан келген адамдардын дагы кардарлары аз. Ошол себептен өсүү жай болот дагы, компания дагы жай өсөт. Ушул учурларда албетте компаниянын потенциалы өтө кичинекей болот, анын базары кичинекей. Продукциянын саны аз болгон сайын ал компаниянын базары кичинекей, продукциянын баасы жогору болгон сайын анын базары дагы да кичинекей. Ошол себептен сиздин өсүүңүз басаңдап жай болот аткан учур болушу керек. Ошондой эле продукцияда эле эмес, дагы ошондой эле кызмат сунуш кылган компаниялар бар. Кандайдыр бир кызмат, четиркөө саякаттоо кызматы, же билим алуу кызматы дейли. Булардын базары кичинекей болот. Анткени деген өзүңүз билесиз, албетте көпчүлүк адамдар четиркөөгө саякат кылгысы келет. Бирок ошол саякатка акча төлөөгө көпчүлүк даяр эмес. Ошол саякатка жетүү үчүн чындап менет кылып иштеп жетүүгө жөндөмдөрү барлар дагы аз. Ошол себептен анын базары кичинекей болот. Кызматтардын көпчүлүгүндө ушундай болот. Билим алууда дагы албетте көпчүлүк адам акча тапкысы келет. Бирок билим алып ошол продукцияны, ошол сунушту кызматты колдонууга даяр эмес. Ошол себептен анын базары кичинекей болуп калат. Болгону акча үчүн келгендер гана болуп калат, ал финансылык пирамида окшоп калат да. Ошол себептен ал кичинекей карлик компанияда иштейинде сиз баардык потенциалыңызды колдонсоңуз дагы, потенциалыңызды толук колдонгону менен, эгерде сиз өспөй атсаңыз, балким компаниянын кичинекейинде болот. Анан өзгөчө ошондой эле кичинекей мамлекеттерде ачылган компанияларында потенциалы кичинекей болот, алардын масштабы кичинекей болот. Анткени дегенде анын ачылган базары кичинекей. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда 6 гана миллион эл бар, ал эми салыштырып кетели, Өзбекстанда 31 миллион. Россияда 140 миллион. Эми 140 миллион менен баштаган Россиянын компаниясы менен Кыргызстан же айталы Молдавия, Тажикстан айталы Армения, ошол кичинекей мамлекеттерде ачылган компаниялар болот. Алардын базары кичинекей, ошол себептен алардын масштабы кичинекей. Жана кичинекей базарга алар товар чыгаргандыктан алардын товары кымбат болуп тура берет дагы жана биз айткан көрүнүш болуп тура берет. Анын базары кичинекей болгон үчүн сиздин өсүүңүз өтө жай болот да. Ошол себептен өспөй кыйналышыңыз мүмкүн да, башка компанияны көздөй кетишиңиз мүмкүн. Кээ бир адамдар өмүр бою иштеп жүрө беришет жана компанияны өзгөртүшпөйт. Алар азаматтар бирок болгону ойлонуп койчу бир моменттер бар да, аны ойлонуп кетиш керек. Анан ошондой кичинекей карлик компанияларга же жаңы ачылган компанияларга жүгүргөн сетевиктер бар, тармактык маркетингде адистер бар. Алар бир компания ачылганда башында туруп калууга аракет кылышат. Анан жаңы компаниялар билесиз, ал өсүшүнө көп жыл бар, ал өсүп дүркүрөп критическая масса топтогочу убакыт өтүп кетет. Анан албетте биринчилерден болуп жалаң ишкерлерди чакырат, ишкерлер артынан келет. Артынан келген адамдар баары продукцияны көп-көптөн алышат, бизнес баштайм деп, тезирээк акча табыш үчүн көбүрөөк продукция ал дешет. Анан кийин алар келди, албетте башында алар акча табып калды, анан барып кардарлар менен иштеш керек болуп калды, кардарларга чыгыш керек болуп калды. Ошол мезгилде алардын иштөөсү басаңдайт. Басаңдаганда мурункудай тез кетпей калат. Ал башында тургандар, лидерлер дагы жаңы компанияга чакырышат, дагы компанияга жүрүп жүрөшөт. Ушул адамдар как раз таки компаниянын потенциалы чоң болсо дагы, кичинекей болсо дагы, аларга барбир алар тез компанияны алмаштыра берет. Бул себеп дагы бар албетте, бул көбүнчө жана биз айткандай, адамдардын потенциалы күчтүү, бирок потенциалын тормес жак колдонтат, жана компаниянын потенциалы күчтүү болсо дагы барбир алмаштырышат. Бул себеби адамдын өзүндө ал сетевой проститут деп койсок болот. Мына ушундай компанияларды өзгөртүп отуруп, сетевой проститут болуп калышат дагы, алар өзгөртө беришет. Бул эми оюн катары өзгөрткөндөр, же айталы ушуну хобби катары, ушуну кесип кылып аткан. Компаниянын башында туруп калуу алардын кесиби. Бул эмнеге окшош? Элестетиңиз, сиз дүкөн ачтыңыз.
дүкөнүңүздү раскрутка кыласыз, иштетип атасыз. Адамдар эми билип, эми таанып, эми кардар болуп көнө баштаганыңызда, адамдар эми таанып, эми билип, эми ошол дүкөнгө көнүп келе баштаганда сиз дүкөндү алдыңыздагы карт жаап койдуңуз. Жаап кетип калдыңыз, адамдар келип алайын десе жок. Ал адамдар дал ушундай кызыктай, эмнегедир тупой ишти жасашат. Бизнести раскрутка кылдым, эми пайдасын эми көрөйүн дегенде, бирок алгачкы клиенттерге мен кымбат сатып салдым. Алар келбей мага баары бир. Анан адамдар нормалдуу адамдар, башын иштеткен адамдар, эми клиенттер эми продукциясы жакшы ошойт деп келе баштаганда, эшти жаптык дагы кийинки дүкөндү ачып алдым. Кызыктай көрүнүш, Элестетиңиз, ишкерлер ушундай болсо, алар кандай ийгиликтерге жетишмек? Эч кандай. Эмнеге дегенде кандай гана бизнес болбосун, ал башында раскруткага убакытты талап кылат, жана мээнетти талап кылат. Биринчи жарым жыл же 1 жыл сиз пайда көрбөстөн, же болбосо пайда көрсөңүз да кайра өзүнө киргизип мээнет кыласыз, Бардык ишкерлер ушинтип өз жолун өтүшөт дагы, чоң дүкөндөргө айландырышат, чоң бизнестерге айланышат. Бирок эмнегедир ошол сетевой проституттар чоңойбой ошондой жүрө беришет. Чоңойсо дагы жалган нерсе менен чоңоюшат. Анан албетте акча жагынан алар кыйналышат. Анан ошолорду көрүп, көптөгөн адамдар тармактык маркетингде акча жок дешет. Мына мен билем, мына көп жылдан бери айланып эле, аргинатынан жүгүрүп эле, ар жыл сайын 2 жыл сайын жаңы компания айтып келе берет. Булар аферисттер деп айтып калат. Мына бул 3-чү себептеги компанияны алмаштырып экендер. Аларды мен түшүнбөйм, аларга кошула албайм. Аларды мен бизнесмен катарында эсептей албайм, анткени дегенде алар бизнесмен эмес. Бизнесмен кандайдыр бир бизнести курат, ошол бизнес кийин келечекте чоң болуу үчүн иштейт, биринчиден. Экинчиден, ал бизнес чоң болгондо ал иштебесе да акча түшүп туруу үчүн ушундай булак жасайт. Мисалы үчүн азыркы учурда биздин 2 чоң сулуулук салонубуз бар. Биз ал жерде иштебесек дагы ай сайын бизге жакшы чоң акчаларды алып келип турат. Бир убакта 3,5 жыл ошонун артынан жүгүрүп иштегенбиз. Азыркы учурда тапканыбызды өзүнө кайра киргизип иштегенбиз. Азыркы учурда биз иштебесек да пайда көрбөйбүз. Ал эми ал адамдар андай эмес, ал адамдар тез-тез эле компанияны алмаштыра берет. Ошол себептен кардарлар аларга ишенбей калышат. Анан барып аферист деген ат алышат. 4-чү себеби болсо бул конфликт дегенбиз, Мына ушундай учурлар болуп турат. Наставник же компания менен конфликт болуп калган учурлар болуп калат. Кээде бул лидердин өзүнүн күнөөсү, кээде бул наставниктин күнөөсү болот. 100% бирөөдө күнөөдү айта албайсыз, кээде эки тараптан тең күнөө болот, Ошондой мезгилдерде алар башка компанияга кетүү керек болуп калган учурлар болот. Мындан ары иштөө өтө татаал, өтө кыйын болуп калган мезгилдер болуп калат. Ошол мезгилде алар алмаштырышат. Эми бул учурда мындай нерсе бар, көрүп кетели. Сиз кандай гана компанияда иштебеңиз, кандай гана компания менен иштешпеңиз, сиз дайым, мисалы үчүн айталы, сиз жашаган шаарыңызды айталы, Бишкекпи, Алматабы, Москвабы, сиз ошол компаниянын өзү менен иштешпейсиз. Сиз ошол компаниянын ошол шаардагы өкүлчүлүгү менен иштейсиз. Мисалы үчүн айталы, Coca-Cola менен иштеп атасыз, Coca-Cola'нын сиз компаниянын өзү менен иштебейсиз эч качан. Компаниянын ошол сиздин шаарыңыздагы командасы менен иштейсиз. Ал командасы ар кандай иштеши мүмкүн. Кимдир бирөө күчтүү иштейт, кимдир бирөө начар иштейт. Тармактык маркетингде да ар кандай командалар бар. Туура иштеген командалар бар, күчтүү иштеген командалар бар, күчтүү эмес иштеген командалар бар албетте. Мисалы үчүн биздин эле компанияны алалы, бизде качалаган командалар сатуу жолу менен иштешет. Алар сатып иштесең болот, сатып мына пайда көрсөң болот, сатып шак билектерди алсаң болот деп айтышат. Биз дагы айтабыз, бирок биз ага басым жасабайбыз. Биз көбүнчө группа түзүп, директор болуп айлыктарга чыксаң болот, же өзүң үчүн алсаң болот, же сатып иштесең болот. Үчөөнүн бирөөнү тандасаң болот деп үчөөнү тең басым жасайбыз. Бирок бизде көпчүлүк адамдар булар интернет аркылуу онлайн телефон кармап иштеп отуруп, келечекте 30 миң, 50 миң, 100 миң, 150 миң, 200 миңге чыккан адамдар. Биз ушундай команда курабыз. Биз бул боюнча менин эмнеге менин группам өспөйт аттуу видеомду көрсөңүз болот. Ал жерде группанын 3 түрү жөнүндө айтып беребиз. Азыр мен бул жөнүндө көп айтып отурбайм. Негизинен ар кайсы командалар ар кандай жол менен иштейт. Дал ошол эле учурда эң жакшы, эң күчтүү компаниянын арасында дагы албетте ар кандай командалар иштейт. Кээ бир командалар туура эмес иштеши мүмкүн. Мисалы үчүн көрүп жүрөбүз, өзүнүн астындагы, өзүнүн артынан келген лидерлердин адамдарды урдаган адамдарды көрөбүз. Бул өтө туура эмес көрүнүш, бирок ошентип ошонун айынан конфликт болгондорду көрүп турабыз. Өзүнүн лидерлеринин акчасын урдап жеп койгондорду көрүп турабыз. Кээ бир контрабанда жол менен иштеген компанияларда муну көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Бизге ошолдой себептерден келген адамдар болуп турат. Улам ушундай болду деп өтүшөт, биздин компанияга келип иштеп башташат. Бул учурларда албетте мен ойлойм, бул учурларда кээ бир учурларда туура айла жок, сон өзгөртүү керек болуп калат компанияны. Кээ бир учурда бул туура эмес болуп калат. Бул эми албетте конкреттүү ситуацияга карата. Кээде наставниктин күнөөсү болуп калат, наставник чоң ката кетирген болот. Эмнегедир ошондой наставниктер өзгөчө билип туруп уурулук жолуна барган болсо, билип туруп бирөөнүн адамын урдаган болсо, же билип туруп өзүнүн астында өсүп келаткан адамдын бутун тосчу болсо, анда бул адам өзүнүн бизнесин өзү атып өлтүрүп аткан болот да. Ошол адамдарды мен түшүнбөйм. Эмнеге алар андай көз караш менен иштешет билбейм. Бул жерде биз эсиңизде болсо, видеолорубуздун биринде биз стратегия айтканбыз, 3 түрдүү стратегия.
мен ұттым, сен ұттың деген стратегия, мен ұттым, сен ұтылдың деген стратегия, мен ұтылдым, сен ұттың деген стратегия, 3 түрдүү стратегия жөнүндө айтып кеткенбиз. Ошол жерде да айтканбыз, албетте мен ұттым, сен ұтылдың деген стратегия бул келечекте өзүңүздүн бизнесиңиздин өлүп жок болуусуна алып келет деп айтканбыз. Ошол себептен мен ал адамдарды түшүнбөйм, алар ошол жолго кетип атышат. Муну мен туура эмес деп эсептейм. Эми менимче сиз негизинен 4 багыттан көрүп калдыңыз. Кээ бир учурда эмне үчүн өспөй атканыңыздын себебин билгиңиз келсе, балким ушул видеонун пайдасы тийген болушу мүмкүн. Же болбосо коллегаларыңыздын арасында, партнерлордун арасында кимдир өспөй атса, балким ушул видеонун пайдасы тийип калар деп ойлойм. Балким өзүңүздүн бизнесиңизди үстүн алып алганда, балким сиз көптөгөн нерселерди өзгөртө аласыз. Мен ишенем, көпчүлүк учурда сиз потенциалыңызды туура колдонбогондуктан, толугу менен бул ишке үйрөнүп бүтүлек, мен кыла аламдардын санын көбөйтөлек үчүн өспөй аткан болсоңуз керек деп эсептейм. Эгерде ошондой болсо, өзүңүздүн истигиңизден иштеңиз дагы тезирээк өсүүгө аракет кылыңыз. Ошондой сиз компанияны алмаштырууга муктаж болбойсуз. Жана эртеңки күндө бул компанияны жамандап, биз иштешип аткан компанияны жамандап, башка компанияны мактап, жалган айтып жүргөн болбойсуз деп ойлойм. Анткени сиз себебин, чыныгы себебин билип калдыңыз, эмне үчүн кээ бир адамдар биздин бизнесте өспөй калат. Анда эмесе видео жаккан болсо, партнерлорубуз, коллегаларыбыз менен бөлүшүп кетебиз. Жана ошондой эле видеого лайк басып, каналга катталып койсоңуздар, аябай сонун болот.